Всем привет, меня зовут Мамутов Телек. Я выпускник АУЦА 2005 года, направление программное обеспечение. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Мына ошол билимди алып, өз элинде гана өзүрүн көрбөстөн чет мамлекетте албан ийгиликтерди жаратып жаткан мекендештер санаарбын. Алардын бири кыргызстандык 32 жаштагы Тилек Мамутов, интернет дүйнөсүндөгү гиганттардын бири Google компаниясынын Сан-Франциско штатында иштегенине 8 жылдын жүзү болду. Ал Борбордук Азиядагы Америка университетин бүтүргөн. Google компаниясы Тилек Мамутовдун резюмесин Monster.com сайты аркылуу табат. Себеби резюмени бат-баттан жаңылап, ар кандай сынактарга катышкан ийгилигин, үйрөнгөн тилдерин кошуп турчу. Компания дароо эле жумушка кабыл алган эмес. Алгач ар кандай сынактардан өтпөй кулап калганда абдан капа болот. Бирок катуу даярданып, экинчи аракетинде алардын сынагын жеңип чыгат. Ал кандай гана кыйынчылык болбосун кыялдарга ишенип, алдыга умтулууга кеңеш берет. Эң кызыгы, ал мектепте информатика сабагынан гана алдыңкы баа алса, башкасынан ар дайым 2 же 3 деген бааларды алчу экен. Бүгүнкү күндө Google компаниясында 20 миңден ашуун эмгектенет. Аталган компанияга Орто Азиядан биринчи болуп Тилек Мамутов жумушка орношкон. Андан соң Казакстан, Өзбекстан программисттери да кошула баштаган. Жизни, но я считаю, образование это одно из самых полезных инвестиций в жизни. Дүйнө боюнча таанымал Microsoft компаниясын багындырган 29 жаштагы Эмилбек Жолдошов аттуу кыргызстандык жигит азыркы учурда Вашингтон штатында инженер-программист болуп эмгектенүүдө. Анын айтымына караганда, Баткен областынын Кадамжай шаарындагы Семетей атындагы кыргыз-түрк лицейинде окуп жүргөндө эле анын компьютерге болгон өзгөчө кызыгуусу пайда болот. Окуу жайды аяктаган соң жогорку билим алуу үчүн окуусун компьютердик инженерия боюнча Туркияда уланткан. Туркияда иштеп жүрүп Microsoft компаниясына резюме жөнөтүп ишке кабыл алынат. Ошентип алдыма койгон максаттарым акырындык менен орундалып, Америкага келгем. Бул жактан аталган компанияда иштеп жүрүп, адам бир жерде тура берсе, өзүн өнүктүрө албайт деп тажрыйба топтоо үчүн жаңы технологиялар жана башка компаниялардын иш маданиятын үйрөнүү максатында Microsoft компаниясында иштеп калдым, дейт Эмилбек Жолдошов. Бүгүнкү күндө эле электин кулуну дүйнөдөгү ири компанияларда эмгектенип, ийгиликтерди жаратууда. Алмазбек Иманалиев доктордук диссертациясын Францияда атом жана оптика илими боюнча жактап, магистратурасын Туркия жана Нидерландия мамлекеттеринде окуган. Учурда Парижде жашайт. Ал башында оорчулуктар болгонун, бирок бул саргара жорткон, кызарда бөртөт демекчи. Ошол кыйынчылыктарды жеңе билүү керектигин айтат. Андан сырткары чет элде жашаган мекендештердин баарында болгон кыйынчылык бул туулуп өскөн жериңди, элиңди сагынуу экенин баса белгилейт. Физиктердин жумушу дагы доктордук сыяктуу 8-9 жылдап окуп изилдөө зарыл. Ал 2016 жылы Франциянын оптика боюнча эң алдыңкы институтунда атомдордун касиетин так аныктоо боюнча илимди ачып берген. Бул кызмат навигация, геология тармактарында өтө керектүү. Ийгиликке жетүү үчүн Франция көп жардам берди, дейт. Себеби бул жерде илим билимге катуу көңүл бурулуп, адам укуктарын сыйлоо жогорку деңгээлде. Илимдер дүйнөсү кантип мекендешибизди Польшага жеткирген. Бакыт Орозбаев өмүрүндө өзү билбеген тилдеги өлкөгө келип иштеп калам деп эч ойлогон эмес. 17 жыл мурун Польшага стажировка өтөп келүү үчүн сунуш түшкөндө алгач каршы болгон. Бирок азыр тобокелчиликке салып туура чечим чыгарганына ишенет. Ал алгачкы илим изилдөөдөгү эмгегин Польшадагы Адам Мицкевич атындагы окуу жайдан баштаган. Физикалык диссертациясын жактаган соң ошол эле университет жумушка алып калышат. Мекендешибиздин айтуусунда Польшада жеке менчик окуу жайлар абдан көп. Бирок ал мамлекеттик университетке тапшырууну кеңеш берет. Себеби көпчүлүк жумушта мамлекеттик диплом талап кылынат. Европанын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу Польшада жашап иштөө баасы жагынан дагы ыңгайлуу, дейт Бакыт Орозбаев. Чет элде жашап өз билими менен эмгектенген кыргызстандык жарандарыбыз абдан көп. Алардын ар бирине кеңири токтолууга убактыбыз чектелүү болгондуктан айрымдары жөнүндө кыскача маалымат берип өтсөк. Акылбек Айдаралиев бир нече жыл мурун Microsoft компаниясына Кыргызстандагы жана Тажикстандагы өкүлү болуп иштеген. Бүгүнкү күндө ал маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы долбоорлор боюнча бөлүмүн жетектейт. Google компаниясынын алдыңкы программист инженери болуп, дагы бир мекендешибиз Акжол Абдухалиев дагы эмгектенгенине 1,5 жылдын жүзү болду. Учурда компаниянын жогорку ылдамдыктагы интернет жана сапаттуу санарип берүүлөрүн жайылтуу үчүн Швейцарияда Google Fiber бөлүмүндө иштөөдө. Андан сырткары ошол эле компаниянын Австралиядагы өкүлчүлүгүндө кыргызстандык Медер Кыдыралиев да эмгектенет.